Диагнозум ДЦП, детский церебральный паралич деп айтылат да. Бул баягы таяк менен басуу кандайдыр мүмкүнчүлүгү чектелген болуп калат. Ошентип эле врачебный термин менен ошондой айтылат. Врачтарга барсаң, врачтар ай төрөбөй эле кой да. Төрөгөндө эмне кыласың, балаң урукчан болуп калса эмне кыласың деген суроолор болду. Балаң ичинен өлүп калат деген да суроолор болду. Мен деле окууну бүткөндөн кийин окуп болчумун деп окууну бүттүм, иштейт болчумун деп жүрдүм, бирок көп жерге мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка ала бербейт. Мурда жөн эле айтып кетирүүчү да, эми силер иштей албайсыңар депчи. Азыр конвенция бар үчүн баягы үстүртөн айтып кетиришет да. Чалып коебуз, дагы бир жолу келип көрүңүз, азыр бизде кадрлар бар эле деп кетиришет. Банктарга барсаң доходуң жетпейт деп кетиришет. Анан айла жок калып каласың. Банкка барганда жок дегенде эле доходуңду сурайт да, канча деп. Анан көп банктарда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бере бербейт. Ошол кишинин ден соолугу болбогон үчүн көп банктар рисковать эткиси келбейт да. Мен көп банктарга баргам. Келип тургуз. Bundan da eski kalay budka var болчу, ошо kalay budka менен ичине суу кирип, аркы берип болуп 2 жыл иштеп жүрдүм. Иштегенден мурда Билайында Кыдыров Адилет деген жигит бар болчу, байке. Ошол байке ачканга жардам берди да. Колдоп берип, банча-мынчаларын көрсөтүп берип, начальный баштаптырсың, акчаң жок экен, мен сага 3000 сом салып берем, ошону иштетип, өзүң акча топтогондон кийин кайра мага бересиң деп ачып берди. Анан ачып бергенден кийин ушинтип иштеп баштадык. Бул будканы мен 3 жылдан кийин жасаткам. Биринчи эле ушундай зыңкыйып туруп калган жок. Бул тепкичке чыгыш өзүнчө эле бир чоң маселе. Бул чыккан еще эчтеке эмес, ылдый түшүү дагы аябай чоң маселе болот. Бул жака, например, башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тепкичтен чыгып кире албайт. Мамлекетке 100 000 сом стартап берилет деп жарыяланып калды. Анан мен утамбы же утпаймбы деп ушул проектти жазып көрөйүн деп жаздым. Жазсам эле өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин мореки ноутбукту алдым, принтерди алдым, анан телефонду алдым. Бул телефон менен мындай загрузка кылып иштейсиң да, телефондон телефонго бирдик салып иштегенге аябай ыңгайлуу. Бул ноутбук менен принтерди үйгө коюп коюп, педфактын студенттери келип реферат ушундай нерселер жасап бергиле десе, алар заранее айтышат, мен ушинтип бул ноутбуктан чыгарып берип, анан эртеси күнү алып барып берем, алар алып кетишет да. Ошентип иштейм. Башка адамдардай эле ошондой эле ойлонобуз, ошондой эле басабыз, ошондой эле турабыз, ошондой эле уктайбыз, ошондой эле жашообуздун баары эле силердикиндей эле, только биздики инфраструктура, коомдун көз карашы менен чектелип калган да. Эгер бизге кыргыздар шарт түзүп берсе, эң башкысы мектептен башталат да, ошол жака лифт салып берсе, балдар менен аралашса, анда ошол бала коомго аралашып, өзүн мындай кандай бир мындай полноценный сезип жашоого жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү болот албетте.